Дагы бир жолу кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр, Сана телеканалынан таңкы Кыргызстан. Бүгүн бизде өзгөчө конок, урматтуу теле көрүүчүлөр, тиш жасалгылоочу, тиш доктур, стоматолог Рустам Төрөгелдиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Уйкудан кыйналган жоксузбу эртең менен? Жок. Бир аз. Жакшы. Стоматологдор канчага чейин уктайт болду экен? Стоматологдор эрте эле иштешет. Просто мен уже начальник болуп калгандан кийин уже түшкөн чейин уктай берем да. Жакшы. Ушул айтсаңыз, негизи стоматологко чейин сиздин бала чагыңызга кайрылгым келип атат. Себеби дегенде көпчүлүк инсан бар акыркы убакта сизди стоматолог катары тааныйт да. Анан бала кезиңизде эле ушул кесипти жаптырчыңыз беле же башка кесиптин ээси болгуңуз келчү беле дегендей? Чын айтканда мен стоматолог эмне экенин даже билчү эмесмин. Кичинекей кезимде стоматологко баргандан коркчумун, барчу эмесмин. Мен деген программист болоюн деп аткам. Мен 11-классты бүтүп атканда эме компьютерлер өнүгүп баштаганда жаңы чыгып, мындай чоң компьютерлер чыгат эле го. Ошондой чыгып, ошого кызыгып аткам. Муну деген стоматолог болбойсуң деп мамам сунуштап калды. Мама болсо бир досу айтып калыптыр. Перспективдүү жумуш деп, мен да көп ойлонбой анан тапшырып өтүп калдым. Өкүнбөйсүзбү азыр? Өкүнбөйм, наоборот кубанычтамын. Жакшы. Өзүңүз мындай кыйналбай элесизби дегенде, башында кыйналган жоксузбу? Бирөө кеңеш берген кесипти кабыл алып аткандан кийин. Кыйын болду башында окуп атканда. Биринчи семестрде, биринчи курста аябай эле кыйын болду. Химиядан көбүнчө, химиядан бир аз эмерээк болчумун. Ошо химиядан бир аз кыйынчыраак болду. Ушул сиз курактуу стоматологдордун арасында мындай сөз бар экен да, Рустам деген бул Нурлан Насиптин тишин жасагандан кийин көтөрүлүп кетти дешет да. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар дегендей? Жок, эми көтөрүлүп кеткен жокмун эч жака. Эми мындайча айтканда эле иштеп атам. Жылдыздарды көбүрөөк кабыл алып атпайсызбы? Ошондо бир багыт болушу мүмкүн. Жылдыздар дагы бар. Обычный эме кардарлар деле көп келет бизге. Андан деле көтөрүлгөн деле жокмун. Бүт жылдыздардын баары келип калгандан ошондон. Нурлан Насип ошо башында туруп калдыбы? Эң биринчи кабыл алган жылдызыңыз Нурлан Насиппи ошондо? Жок. Эң биринчи 3 жыл мурун же 4 жыл мурун болуп калды го. Чолпон Талипбек келген. Нон-стоп. Андан кийин ошо келе баштады. Жылдыздар келе баштады. Азыр негизи жылдыздар көбүрөөк келеби же жөнөкөй адамдар көбүрөөк келип атат? Жөнөкөй. Айырмасы жок, бош убактыңыз? Айырмасы жок, албетте. Анткени жылдыздар эми саналуу эле го. Жакшы. Ошо. Анан көпчүлүк теле көрүүчүлөрдү, көпчүлүк чыгармачыл инсандар да кызыктырып атат болуш керек. Эми Нурлан мырзанын тиши мурда башкачараак болчу да. Анан башкача кылса алдыңыз дегендейчи. Анан канча сомго жасап бердиңиз сыр болбосо? Бул деген негизи эме брекет болуп атат. Брекеттин баасы 27 миң сомдон өйдө болот да. Ошо. Брекет менен жасап берип койдуңуз беле? Ооба, основном. Түшүнүктүү. Демек, Нурлан Насип 27 миң сомго жасап кетиптир да? Же башталышы да бул, Башталышы. Айтыш кыйын болуп атат ошо, Нурлан байке айткан Андан дагы просто дагы башка өзүнчө сырлар бар да. Жакшы. Анан айтсаңыз, жалпы көптөгөн теле көрүүчүлөр көрүп атат, анан азыр стоматологдордун саны өтө көбөйүп кетпедиби? Анан кантип туура тандаш керек, кантип туура барыш керек, кимге барыш керек, кандай маалымат алыш керек дегенде кененирээк айтып берсеңиз ушул жөнүндө. Көбүнчө бизге сарафанный радио деп коет, ошо бири-бирине айтып, жакшы жазайт экен деп, достор эле же туугандар болобу, ошо келип жазаткан болсо, ошо бири-бирине жакса, оорутпай, жакшы таза кан жазайт экен деп бири-бирине совет бере беришет да. Анан ошол аркылуу келишет да көбүнчө пациенттер. Ошон үчүн биринчиден опыт болуш керек деп ойлойм. Опыт болсо анан ошо жакшы жазап. Практика көбүрөөк болуш керек да. Практика албетте көбүрөөк болуш керек. Өзүңүз алгачкы жасаган тишиңиз эсиңиздеби? Кандай тиш жасадыңыз, эмне болгон? Кандай коркунучтар болду дегенде? Балки уколду туура эмес ай алдыңыз деле дегендей. Жок, кандай деле болбойт. Бүт көрсөтүп үйрөтүп турат да мугалимдер.
Алгач бири-бирибизге группалаштарыбызга бири-бирибизге жазачыбыз. Группалаштар. Бири-бирибизге эле бекер ошентип жазат алдык. Биринчиден ошо бекер болот, экинчиден үйрөнүп алабыз бири-бирибизге жазап, коркпой. Ошондон башталган. Андан кийин биринчи группалаштарыбызга, андан кийин туугандарыбызды чакырып келебиз. Опыт алыш үчүн. Андан кийин только кардарларды. Жакшы. Анан өзүңүз кайсыл стоматологдордон үлгү алдыңыз эле, ушундай болгум келет, ушул мыкты жасайт деп Кыргызстанда көп эле барса кандайлар? Албетте көп эле биздин мугалимдер бар болчу, ошолордон эле үйрөнүп, мындай частный отдельно барып дагы курстарга төлөп, көбүнчө бизде ошо окуш керек да. Курстарга албетте барып туруш керек, семинарлар болот, повышение квалификации, ошолорго албетте барып туруш керек. Мен дагы качандыр бир кезде журналистикага чейин стоматолог болгум келип, мен дагы бир жыл тапшырып окуп, анан бир аз мындай өтө коркуу болгон да. Анан ошондон кийин кой бул нерсе мага болбойт экен. Коркуп? Коркуп, уколдончу, укол сай албайчы. Анан ошондон кийин журналистикага кетип калгам да. Анан мындай көп эле болсо керек ошондойлор деле келип, анан коркуп кетип калгандар. Коркуп мен мындай окуумда көрбөптүрмүн. Баары тең эле. Мен биринчи курста ошо эметип калгандар, отчисление болуп калгандар, окубай, келбей окубай, ошолордо отчисление болгондор болгон. Өзү кетип калгандар деле болгон деле эмес. Менин эсимде. В основном жумуш таппай же башка кесипке жактырып, ал кесипке кетип калгандар болгон да. Айтып калдыңыз, буга чейин мындай арендага башка жерде иштетчүмүн деп, анан өзүңүз Рустам деген же Рүстөм деген? Рустам. Бул деген стом деген. Ошону түшүндүрүп берсеңиз Рустам, анан стоматология, Рус, стом, стоматология деп. Рус, стом деп жазып койгон. Кыскартылган нерсеси койгон экен да? Рустам. Баары тең ошо Рүстөм деп айтышат. Рустам деп менин атымды. Жакшы. Анан өзүңүз ачууга эмне себеп болду? Башка жерде мүмкүнчүлүк берген жокпу, жакшы жасаганга же кандай дегендей? Жок, муну деген мен жаңы иштеп баштаганда эле кыялданып баштагам. Өзүм клиникамы ачып, өзүм директор болуп, өзүм хозяин болуп, өзүмдүн жеке менчик бизнесим болсо деп кыялданчумун. Анан ошо получается где-то 5-6 жылдай иштедим, 6 жыл иштедим. 6 жыл бою акча чогултуп, күнү түнү иштеп, анан ачтым. Азыр буюрса ноябрда 2 жыл болот клиникама. Ошо буга чейин деген госко кирейин деп анан кайра кирбей калгам. Госполиклиникаларга. Неге? Себеби акча көп бериш керек болду да. Кириш үчүн дагы. Шапкасы деп коет, мындайча айтканда. Ал кезде акча жок болчу, жаңы иштеп атканда акча жок. Эле жок кирген эмесмин, частныйга кирип калгам. Ошо частныйдан эле иштеп жатып, кардарлар ошондон көбөйдү да. Күнү түнү ошо иштеп, без выходных иштеп, күндө пациенттер көбөйүп, анан арендага чыктым өзүм пациенттер менен. Андан кийин өзүм клиникамы ачтым. Жакшы. Азыркы убакта клиникаңызда канча адам иштейт, канча адамды жумуш менен камсыз кылдыңыз дегендей? Азыр бизде 8 адам иштейт. Пока клиникам чаканыраак. 3 кабинет, анан стерилизационный. Ошо буюрса дагы жакын арада уже бирдей ачайын деп. Бирде ачасыңар, башка жерге? Ооба. Жакшы. Анан баардык стандарттарга жооп берсе керек? Албетте, биринчиден ошо стерилизация болуш керек. Бүт таптаза болуп туруш керек да. Стоматологияда, жеке эле мындай медицинада биринчи очередте ошо стерилизация болуш керек. Чтоб ооруларга жуктурбай, потому что көп адам болот, кан менен иштеген жумуштар болот. Ошондуктан стерилизация биринчи очеред болуш керек. Жакшы, анан өзүңүз негизи тиш жасоодо биринчи эмнеге көңүл бурасыз?
Биринчиден профилактикага чакырам бүт адамдарды. Тиш оору элек деле келип көрүнүп туруш керек депчи. 6 айда бир жолу тиш оорубаса да көрүнүп туруш керек. Анткени жаңы башталып келаткан кариестерди, налетторду тазалап койсо, дальше тиш оорубайт да. Ошон үчүн ошо профилактика биринчи очередде болуш керек. Жакшы, анан айтсаңыз, негизи эле азыркы убакта көптөгөн клиникалар толуп кетпедиби? Стоматология боюнча тиш жасатабыз, тиш жасайын дегендерчи. Анан башка клиникалардан сиздин Рустомдун өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү биринчиден ошо пациенттерге, кардарларга мындай оорутпай, жакшы мамиледе кылуу. Ошо жана айткандай эле биринчи очередде стерилизациядан, анан ошо гарантиясы менен жасап берген да. Мисалы, мен кардар болуп сизге бир тиш жасатайын деп бардым да. Анан канча гарантия бересиз дегенде, мындайча айтканда, кандай ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, албетте ал деген биринчи консультацияга келгенден болот, тиштин состояниясынан болот. Анткени деген тиште, эгерде тиштин нерв бар болсо, үстүнөн эле тазаланып пломба коюлса, кариес эле болсо, пломба коюлса, ал деген көпкө эле жетет. 5-6 жылда пломбаны алмаштырып туруш керек. Ошого чейин жетет. А эгерде уже нерви алынган болсо, нерви жок тиштер, бул деген уже мертвый зуб болуп калат. Алар деген уже не питается. Алар деген акырындан, мындайча айтканда, хрупкий болуп калат да, акырындан сыная берет. Анан аларга бир аз азыраак гарантия болуп калат. Анткени деген ошо биринчиден ошон үчүн айткандай, нервди сактап калыш керек. Профилактика кылып, пломба коюп, нерв албаганга биринчи аракет кылабыз. А бирок көбү түшүнбөй калат да, мындай ошо глубокий кариес болсо, нервге жетелек болсо, тазалап, дары салып, анан пломба коебуз. Бирок деген ошондо биринчи күндөрү бир аз ысык муздакка сезип оорутуш мүмкүн да. Кээде оорутпай да калыш мүмкүн. Ошо эгер оорутуп калганда көбү түшүнбөй айтып калат да, ошо травмес кылып койдуңар депчи. А биз наоборот ошо нервди сактап калганга аракет кылабыз да. Ошону түшүндүргөндө кээ бир түшүнбөй калышат. Жакшы, баардык эле теле көрүүчүлөрдү кызыктырган суроо болуш керек, ошону бергим келип атат. Теле көрүүчүлөр деле күтүп атат болуш керек, качан берет депчи. Анан жаңылган учурлар болгонбу көп эле? Жаңылган учурлар деген ал жаңы иштеп баштаганда болушу мүмкүн да, көбүнчө. Мен айтып кеткендей, ошо бири-бирибизге группалаштарга жасаганда, ошондо үйрөнүп баштаганда ошондой жалыңыш болушу мүмкүн. Андан кийинки азыр уже андай деле болбойт. Потому что уже опыт бар. Кандай кылсак кандай болот. Ошолорду баарын уже билебиз да. Сиз клиникаңызга мисалы үчүн өзүңүз тандап алдыңыз да турабы? Ишкерлердичи? Албетте. Кантип тандадыңыз, кандай маани бердиңиз дегендей? Көбүн мен деген өзүм окуттум да. Өзүм ошо иштеп жүргөндө эле практикага алып, балдарды үйрөтүп, ошо чогуу иштеп калганбыз. Анан клиника ачканда ошолор менен чогуу алып келдим да. Анан ошо мен үйрөтүм боюнча иштеп жатышат. Дагы менден да улуураак опытныйлар, врачтар да бар менден дагы. Сиздикинде иштешет, сиз? Ооба, менде иштешет, чогуу иштейбиз да. Жакшы. Анан материалдар бар да, ошол эле пломба сиз айтып аткан, ошол эле дагы дарылар ар кандай, алар каяктан келет, канчалык деңгээлде сапаттуу дегендей. Аларды көбүнчө Алматадан заказ кылабыз. Алматага ар кайсы шаарлардан келет. Көбүнчө германский, же болбосо корейский ушундай материалдар. Бул деген ошо акчанын баасы негизи ошо пломбировочный материалдын сапатына жараша болот да. Например, поликлиникалардан айырмасы эмне үчүн ошо частныйларда кымбатыраак дегенден көп суроо беришет да, ошондойлордон да. Андан ошо материал кымбат болот. Көпкө ошо пломба, көбү деген, например, пломба койгондо түшүп калды деп
деп эметишет да, жаман врач экен, туура эмес коет экен деп. Бунун себеби ошо көп да. Биринчиден ошо материалдан да зависит. Ошон үчүн кымбат, сапаттуу материалдардан колдонобуз. Ошон үчүн бир аз баасы да кымбатыраак болуп калат. Бирок айта кетейин, пломбанын баасы орточо 900 сомдон жогору болот да. 900 сомдон канча сомго чейин 900 сомдон 1800 сомго чейин. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, орточо баасы бул демек туурабы? Башка клиникаларда, мамлекеттик, башка клиникаларда, например, гостордо почти ошондой эле баа болуп калды. Аларда деле 900 сом, 1000 сом, 1,5 ошондой эле болуп калды. Башка жеке частныйларда андан да кымбат да болот. Кымбаттар да бар да. Баары ошо ойлой беришет. Мен звездный стоматолог, силерде аябай кымбат деп, ошо баары коркуп беришет. Негизи наоборот арзаныраак. Демек коркпой эле барып дарылатып берсе болот экен дегенде. Ооба, албетте. Азыркы убакта өзүңүз кабыл алып иштеп атасызбы? Албетте иштеп атам. Мен бирок деген көбүнчө брекет менен иштеп атам. Анткени брекетке деген пациенттер ар бир айда бир жолу келип турушат. Ар бир айда ошо принимать этип турушум керек. Ошого байланыштуу көп мындай хирургияга, например, имплантологияга, андайларга уже көп жетишпей калам. Ошондуктан стоматологиядагы бизде толтура бөлүктөргө бөлүнөт. Терапевтический булар деген тиш дарылашат. Ортопедтер бар. Ортопедтер бул тиш салышат. Коронка ошондойлордо. Анан имплантолог деген бар. Имплант деген бул атайын импланттарды салышат, тиш жок болсо. Темирлерди жана кыргызча айталы элдерге түшүндүрүп темирлерди. Темирлерди бурап, тишке анын үстүнөн коронка коюп. Детский стоматолог деген бар. Гигиенист, хирург дегендер. Хирург албетте. Булар операция, удаление кылгандарды. Ошондой. Анан меники ортодонт. Ортодонт бул ошо тиштерди түздөө. Тиштерди жана прикустарды түздөө боюнча иштейт. Сиз азыркы айтып өткөн стоматологиядагы бөлүктөрдүн бардыгы сиздин клиникаңызда бар? Албетте, ооба, бар. Бүт бөлүктөрдө ошо каждый врачтар өзлөрүнүн узкий специалист менен иштешет. Узкий специалистте иштеген, наоборот, бул больше опыт болот деп ойлойм да. Анткени терапевт болгондон кийин тишти дарылоо боюнча иштейт. Ошол жол менен ошо окуп, өзүнүн квалификациясын көтөрүп, ошол боюнча көп билип, көп иштеп эметет да. Эгерде мындай общий да көп иштешет. 2-3 мындай менен специалист менен, ошолор менен иштеп дагы эметкендер да бар. Демек ал кыйыныраак болсо керек, ал нерсенин баарын алып кетиши. Бир эле убакта хирург болуп, бир эле убакта мен мурда ошо баарын общий алып жүрчүмүн. Баарын? Ооба. Ошон үчүн баардык специалистти билем да. Демек баары колуңуздан келет экен да? Албетте. Азыр кабыл аласызбы? Мисалы үчүн мен коронка салдырам десем, мага салып бересизби дегенде, же керамика десем. Салып берем. Демек унта элексиз дегенде. Жок, конечно. Мен не так ошо кээде принимать этип турам. Унтпаш үчүн для опыта пациенттерим азыраак болуп калганда. Негизи көпчүлүк эл оозунда мындай сөздөр айтылат эмеспи? Кыргызстандагы стоматологдор мындай көбүрөөк, толугураак маалымат жеткирбейт элдерге, тишти кантип караш керек экен, кантип сакташ керек экен деп көп айтылып калат да. Бул сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар деген? Андай деле чындык эмес. Наоборот, бизде стоматология наоборот больше өнүккөн деп ойлойм да. Алматага караганда, Казакстанга караганда. Потому что Казакстандан да бизге көп келишет пациенттер. Бизде бирок элдерден дагы зависит деп ойлойм да. Элдер канча түшүндүрсө дагы макул дешет да, ошол бойдон жок болуп калат да. Көрүнүп тургула, биз айтсана тиши оорубаса да келип көрүнүп туруш керек стоматологияга, консультацияга, проверка кылып, профессиональный чистка кылып, 6 айда бир ошо профессиональный чистка кылып турса дагы тиш таза болот да. Ошондойду кылбайт. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Негизи
кыргыздар көп барбаса керек стоматологторго. ооба, тиштери уже Качан ооруганда гана барат дегендей. ооруп атса дагы дары ичип коюшат. Анан акыры дары уже жардам бербей калганда анан айла жок келишет да. Андай учурларда уже тиштерди уже жуулуш керек болуп калат да. Ошон үчүн эртерээк кайрылган жакшы, туура болот деп ойлойм да. Ушул сиздин клиникаңыз, Рустом клиникасы атайындай шаарды болобу же айыл жергелер болобу, мындай кыдырып кандайдыр бир консультация өтүп, бекер ошондой бир иш-чараларды өткөрөсүздөрбү? Биз ошо азырынча мен деген клиника ачайын деп ойлоп атам да. Биринчи ошо дагы бир аз чоңураак кылып ачып туруп Бишкекке, андан кийин ошо областтарга ачайын деп пландап жатам да. Анткени ошо областтарда бир аз деңгээли кичине көтөрүш керек болуп атат. Ошо стоматологияны көтөрүш керек болуп атат. Ошон үчүн клиника ачып иштетиш керек болуп атат да. Албетте келечекте ошо пландарда бар. Ар бир биринчиден областтарга барып, тиштерди дарылап, көрсөтүп, ошо үйрөтүп, кандай тиштерди сакташ керек, кантип жууш керек тиштерди. Ошондой пландар бар. Жакшы. Негизи кайсы бир регион экенин айтпай эле ошол жакта жүрүп мен өтө таң калгам. Зубтехти бүтүп келген бала стоматолог болуп иштеп жүрөт да. Ошондойлор көп экен да региондордо. Зубтехни жана коронка, керамика жасаган эме укол сайып доктор стоматолог болуп жүрөт. Ошону айтып атам да, мен да ошо деңгээлин көтөрүш керек депчи. Анткени зубтехниктер бул деген ошо коронка, протездерди технически жасагандар да. Пациенттер менен иштешпейт алар. Ошон үчүн врачебный эмелери жок да, образование. Ошон үчүн биринчиден ошо образованияны көтөрүш керек. Андан сурасам, адистер жетишсиз дейт да. Эмне өзү иштеп жүрөсүң десем, адистер жетишсиз, ошонун айынан дейт да. Бизде ошончолук эле адистер азбы, стоматолог? Адистер жок, азыр деген көп эле, просто менин оюмча акча табайын деп иштеп, анан тааныш аркылуу кирип иштеп жатышкандар да. Негизи көпчүлүк эле мындай мыкты окуусун бүткөндөр өз иштерин таба албай калат дейт да. Мындай шапкасы дагы көп дейт, шапкасын берип анан тааныш-барлар кирип кетет дейт да. Бул сөз Да. Эми ар бир эле кесипте ошондой го деп ойлойм да. Бул деген например, ошо отличник болуп бүткөндөр, красный диплом менен бүткөндөр, же ошо шапкасын көп төлөп, окуп бүткөндөр дагы ошо иштебей калышат да. Мунун себеби өзүнүн каалоосунда болуш керек деп ойлойм. Өзүлөрү эгерде ошо кааласа, ошо мен стоматолог болом, иштейм, дарылап, элдерге жардам берип иштейм десе, иштеп кетет да. Эгерде мындай башка пландар болсо, башка кесипти башка жактырып калса, больше ошолорго кетип калышат го деп ойлойм да. Жакшы. Мамлекет тарабынан кандай иш-чаралар болуп турат, текшерип турабы ушул стоматология колунан келеби, келбеби, туура дарылап атабы же туура эмес материал берип атабы деген? Албетте проверка болуп турат. Санэпидстанциядан келип турушат. Министерстводон обязательно проверка болуп туруш керек. Бүт частный стоматология болобу, госстоматология болобу, көбүнчө ошо областтарда дагы текшерүүлөр көп болуш керек. Бул деген ошо биринчиден стерилизацияны, тазалыкты, кандай деңгээлде иштеп аткандарын, кандай жолдор менен, кандай методдор менен иштеп аткандары менен бүт текшерип турат. Жакшы. Жалпы теле көрүүчүлөргө кандай кеңеш бересиз? Кайсы стоматологко барса болот? Кантип тандаш керек? Стоматологияга биринчиден албетте опытныйларга кайрылыңыздар деп айтмакчымын. Кеңеш бергендерге, бири-бирине мындай совет берип, ошо мен бияк стоматологиядан жазаттым. Возможно, биздин клиникадан эмес, башка жактан жазаттым. Ошол жактан жазатсаң болот, жакшы жазайт экен деп, ошолордуко барып эметсе болот да.
Бул деген ошо өзүнүн башынан өткөн адамдардан көбүнчө билинет деп ойлойм да. Демек, мен тиш жасатыш үчүн буга чейин ким каяктан жасатып келген ошолордон сурап аныктап анан барышым керек экен да демек. Эгерде ошо барган тааныштар болсо да, эгерде жок болсо анда мындай кайсы стоматологияны билесиңер, ошолорго кайрылып, консультация алып, консультациядан билинет ошо кандай баасы биринчиден туура болуш керек. Ошондон кийин анан жасата берсең болот. Жакшы, чоң рахмат. Абдан жалпы теле көрүүчүлөр үчүн тиш жөнүндө өтө пайдалуу кеңештер, пайдалуу сөздөр болду деген үмүттөбүз. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон. Чоң рахмат. Кутман таңыңыздар менен дагы бир жолу. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтсүн, тынччылык болсун, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Эң негизгиси тишиңиздер оорубасын, ден соолукта болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто жылдыздуу стоматолог, тиш жасалгалоочу Рустам Төрөгелдиев болду. Чоң рахмат Рустам мырза сизге. Чоң рахмат. Дагы мыкты тиштерди жасай бериңиз, мыкты жылдыздардын тиштерин оңдой бериңиз демекчимин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз алдыдагы клипке көңүл бурсак.